банки мы бросаем сюда. Коробку от молока тоже. Эрика Бишкек шаарында жашайт. Ал колдонулбай калган буюмтайымдар менен тамак аш калдыктарын чогултуп ыргытууну колдобойт. Ал таштандыны ыргытаар алдында иргейт. Каармандын айтымында үй бүлөсүнүн бул ыкмага өткөнүнө 6 жылдын жүзү болду. Мы делим его на перерабатываемый и неперерабатываемый. Таштандыларды бөлүп ыргытуу агамдын идеясы. Аны биз үй бүлөбүз менен колдоп, калдыктарды сорттогонду адатка айланттык. Тамак аштын арткандарын ысырап кылбоо үчүн айылга жаныбарларды азыктандырууга жөнөтүп турабыз. Тамак аштын калдыктардан эмне жасаса болот да? Бул жерден биогумус деген органикалык жер семирткич жасасак болот. Өнүккөн өлкөлөрдө таштандыны сорттоо жарандык милдет. Мындан улам тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери шаар тургундарын таштандыны бөлүп ыргытууга чакырат. Бүгүнкү күндө Бишкектин айрым жерлерине кошумча 500дөн ашык урналар коюлду. Аларга белгиси бар атайын стикерлер чапталган. Таштандыны эки түргүлө бөлсөк да, мына биринчи түрү, мындай айтканда кургак таштанды да. Аны ушундай таштанды челекке алып келип туруп, мындай ыргытып коесуңар да. Сыртка эле ыргытып койдуңар. Экинчи түрү бул тамак аштын калдыктары. Мына көрүп атасыңар, жумуртканын сырты, картошканын сырты, бүт тамак аштын калдыктарын өзүнчө бөлүп бересиңер. Анткени мунун баары былжырак да, мындай айткандачы. Былжырак ал болсо баары менен кошулганда сасыйт, ирийт, чирийт, анан кийин мусорный полигонго барганда ушунун баары метан газ болот да, газ болуп анан күйөт. Ошондуктан атайын момундай силерге челектерди коюп беребиз. Бул жерге тамак аштын калдыктарын ыргытасыңар. Таштандыларды кайра иштетиле турган тамак аш калдыктарына жана катуу, кургак таштандыга бөлүү шаардын экологиясына келтирилген зыянды азайтууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле экономикага да чоң пайда алып келмек дешет адистер. Пайдасы өтө чоң. Анткени биз болсо мындай комплекстүү түрдө өнүгүш керекпиз да. Азыркы дүйнө жүзүндө органикалык, мындай айтканда, жер жемиштерди деп атабыз да. Алардын баасы 3 эсе, 4 эсе кымбат да. А бизде мындай айтканда селитра минеральный жанагындай жер семирткичтерди колдонуп атат да. Ал минеральный жер семирткичтер колдонгон жерге эч качан сертификат бербейт да. Биз аны экспортко кетире албайбыз. А эгерде органикалык жер семирткичтерди биз колдонсок, биз мындай чоң киреше көрөбүз да. Европага бизге эшик ачык. Сертификатты оңой ала алабыз да. Жарандардын кайдыгерлигинен улам бүгүнкү күндө өлкөнүн дээрлик бардык калктуу конуштарында таштандылар аймак көркүн бузуп чачылып жатат. Таштандылар кайра иштетүүгө канчалык көп кетсе, Борбордун полигонуна калдыктар ошончолук азыраак түшүп калмак. Борбор каланын полигонуна таштандынын баары келет. Химиялык, биологиялык жана өзгөчө коркунучтуу калдыктар. Алар аралаш абалда болгондуктан коркунуч туудурат. Таштанды талаасынын жыл сайын түтөп турушу абалды ого бетер курчутат. Мында таштандылар аралаш абалда күйөт. Күйүктөн уулуу зат бөлүнүп чыгып, абаны ууландырып жатат. Анын курамын изилдөө дээрлик мүмкүн эмес экени белгилүү. Ошондой эле жамгыр менен калдыктардын бөлүктөрү жер астына кирип, топуракты булгайт. Мунун баары узак мөөнөттүү экологиялык көйгөйгө айланып, адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизип жатканын экологдор байма-бай айтып келишет. Аруки Амирдинова, Исан Турабыкеев, Ала Тоо 24.